Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасында Ысык көлдүн айланасын таза сактоо жана саркынды суулар боюнча билдирүү жазды. Кечээ дагы бир жарлыкка кол койдум. Алдын ала эскертип коеюн. 2023 жылдын 1-январынан тартып Ысык көлдүн айлана тегерегиндеги пансионаттар, эс алуучу жайлар, саркынды сууларды тазалоочу жайлар жок болсо, алардын иштөөсүнө тыюу салынат. Ошондуктан быйылкы сезондо тапкан каражатыңарга дароо саркынды суу тазалоочу жайларды салгыла. Бир топ пансионаттардын ээлери уюшуп, бир эле саркынды суу тазалоочу жай салып, аны туташтырып кошуп алсаңар туура болот деп ойлойм. Бул боюнча мамлекеттик курулушка тапшырма бердим. Уюштуруп берет, деп Facebook'ка жазып чыккан Садыр Жапаров.